Саламатсыңар балдар. Силер менен 8 класстын геометрия курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги теле сабакты баштайлык. Андемесе биз бүгүнкү сабактын жүрүшүндө эмнелерди аткара турганыбызды айтаардан мурда алгач өткөн темага кайрылып бир тапшырманы аткарып алалык. Ал аянттын бирдиктерин туюнтууга арналган. Кана балдар карап көргүлөчү. Гектар аркылуу туюнткыла деген тапшырманы берип атам. Бул 6 гектарга 70 000 метр квадратты кошконжо жыйынтыгын гектар аркылуу туюнткыла. Аянттын бирдиктери гектар, метр квадрат жана башка бирдиктер бар экенин билесиңер. Кана балдар, жаңы теманы түшүнөрдөн мурда ушул тапшырманы алгач аткарып алалык. Таптыңарбы? Эгер силер тапкан болсоңор, анда туура деген жооптун номерин дептериңерге жазгыла, а мен силерге туура жообун көрсөтүп көрөйүн. Мынакей балдар, чыгаруу деп жазалы дагы 6 гектарга 70 000 метр квадратты кошуш үчүн силер баамдагандай эле бирөө гектар менен туюнтулуп турат, бирөө метр квадрат менен туюнтулуп турат. Демек, аянтты аягында эсептеш үчүн бирдей чембирдигине туюнтуубуз зарыл. Анда келгиле, демек метр квадратты гектарга айландыралык. Ал үчүн алгач кайталап алалык. 1 гектарда канча метр квадрат бар эле? Мынакей балдар, 1 гектар жер дегенибиз жагы 100 метрден болгон квадраттын аянты болчу. Анда демек 1 гектарыбыз 10 000 метр квадратка барабар экен. Анда 70 000 метр квадрат дегенибиз 7 гектарга барабар экен. Анда 70 000 метр квадраттын ордуна мен 7 гектар деп жазсам болот. Мынакей балдар, бирдей чембирдигине туюнтулду. 6 гектарга 7 гектарды кошсом 13 гектар чыгат. Туура жообу 3-чү жооп болчу. Эгер кимиңер 3-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Эми балдар, ушул тапшырманы аткаргандан кийин биз өткөн сабакта аянтка байланыштуу жаңы теманы өткөнбүз. Эсиңерде барбы? Бүгүн дагы биз дагы бир геометриялык фигуранын аянтын тапканды үйрөнөлүк. Андемесе биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасын жазып алабыз. Параллелограммдын аянты. Кайталайм. Биздин сабагыбыздын темасы параллелограммдын аянты. Жаздыңарбы? Биз бүгүнкү сабакта эмнелерди аткарабыз? Мен ошолорду санап өтөйүнчү. Биз бүгүн параллелограммдын жана ромбтун аныктамаларын кайталайбыз. Ошондой эле параллелограммдын жана ромбтун аянтын табуунун формулалары менен таанышабыз. Жана параллелограммдын ромбтун аянтын табууга карата көнүгүүлөрдү аткарабыз. Мына биз бүгүн ушул нерселерди аткарат экенбиз. Андемесе балдар, экранда силерге мен 4 бурчтуктун бир түрүн көрсөтүп жатам. Бул 4 бурчтуктун кайсы түрүнө кирээрин силер билесиңер. Томпокпу же томпок эмеспи? Албетте, бул томпок балдар. Бул 4 бурчтук менен силер буга чейин эле таанышсыңар. Мына эки жагы мен күйгүзгөн. Булар параллел экен. Б жагы менен С жагы параллел экенин көрдүңөр. Ошондой эле БС жагы менен А жагы да параллел экен. Демек анда жактары 2-2ден түгөй менен параллелограмм болуп жатат балдар. Карама каршы жаткан жактары параллел болгон 4 бурчтук параллелограмм деп аталат. Бул аныктама менен силер 8 класстын геометрия курсун окуганда башталышында таанышкан болчусуңар. Б, С, А бул параллелограмм. Анда бул параллелограмм жөнүндө силерде маалымат болсо, дагы бир аз кайталаш үчүн бул термин кайдан келип чыкканын көрсөтөйүн. Бул гректин сөзүнөн алынган параллел же катар жүрүүчү сызык деген сөздү билдирет. Катар жүрүүчү сызык дегенди билдирет. Эми балдар, биз ушул жерде параллелограмм деген түшүнүк менен 8 класстын башында эгерде таанышкан болсок, азыр биз аны кайталадык бир сыйра. Башкача айтканда аныктамасын эске салдык. Жактары 2-2ден түгөй менен параллел болгон 4 бурчтук параллелограмм деп аталат дедик. Эми биз бүгүнкү сабакта ушул параллелограммдын аянтын тапканды үйрөнөбүз. Ал үчүн параллелограммдын аянтын табууга карата бир нече сүрөттөрдү көрсөтөйүн. Карагылачы балдар. Мынакей жашообузда параллелограммдын аянтын билишиңер керек экен. Анткени үйдүн терезелерин карагылачы, параллелограмм формасында экен. Жанында турган жолго төшөлүүчү плиткалардын да формасы параллелограмм формасында экен. Үйгө терезе салууда аянтын билишиңер керек болот экен. Жердин бетине плиткаларды төшөгөндө дагы параллелограммдын аянтын билишиңер керек экен. Демек биздин бүгүнкү сабагыбызда өтүлүүчү параллелограммдын аянтын табууга карата формулаларды эстеп, жаналарды жашооңордо колдоно билишиңер керек экен. Эми балдар, мына экранда мен силерге параллелограммды көрсөтүп жатам. Биз буга чейинки сабактарда үйрөнгөндөй пиктин формуласын пайдаланайын. Ал үчүн параллелограммдын ичинде жаткан квадраттын чокуларына туура келген чекиттерди санайлык. Кана мени менен кошо санагылачы.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 экен балдар. Биз көрүп турган параллелограммдын ички чекиттеринин саны 14 болду. Бүтүн чокулуу дейбиз. Эми параллелограммдын чегинде жаткандарын санайлык. Чегинде жана 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Силер көрдүңөрбү? Демек чегинде жаткандары 10 экен. Бул кайсы чекиттерди санап атам, силер эсиңерде бар да балдар, туурабы? Квадраттын чокуларына туура келген гана чекиттерди санап жатабыз. Пиктин формуласы боюнча мынакей берилген фигуранын аянтын табыш үчүн ичинде жаткан чекиттердин саны менен бүтүн чокулуу. Фигуранын чегинде жаткан бүтүн чокулуу чекиттердин санын 2ге бөлүп 1 кемиткенге барабар. Аны эсептей турган болсо мынакей 18ге барабар болду. Бул пиктин формуласын пайдаланып чакмак барактын үстүнө санаган учурда. Чакмак эмес болуп калса анда аянтын кантип табабыз? Аны формула керек болот. Мен дагы бир ушул фигуранын аянтын табуунун экинчи ыкмасын көрсөтөйүн. Мына ошол эле фигураны жылдырдым параллель. Эми мунун аянтын табыш үчүн балдар, мен бул фигурада мына силер көрүп тургандай көк түстөгү 3 бурчтукту ушул параллелограммдын оң жак жагына улап коеюн. Кесип алып, мынакей муну кесип алып бияка улап койдум. Бизде эмне пайда болду? Ооба балдар, тик бурчтук пайда болуп калды. Тик бурчтуктун аянтын тапканды силер билесиңер да. Туурасын узунуна көбөйтөсүңөр. Мынакей 3 клетка турат 3. Мынакей бийиктиги 6 болуп атат. Аны б-га көбөйтөбүз да. 3-тү 6-га көбөйтсөңөр 18. Экөөнүн аянты бирдей чыктыбы? Көрдүңөрбү? Мен параллелограммдан 3 бурчтукту кесип алып, аны тик бурчтукка чейин толуктап койдум. Эми кайра параллелограммдын аянтын тапканда, мынакей бул параллелограммдын бир жагы, бул ушул А жагы 3кө барабар десем, ушул жакка түшүрүлгөн бийиктик. Анда ушул жагына түшүрүлгөн бийиктигин эсептесем да 6 экен, экөөнү көбөйтүп койсом, параллелограммдын аянты чыгып калды. Мынакей балдар, S барабар А көбөйтүү H деген демек параллелограммдын аянтынын формуласы. Эгерде силерде чакмак барак жок болуп калса, же ар дайым эле силерде ушул параллелограммды тик бурчтукка чейин бөлүп, кесип алып кайра аны тик бурчтукка чейин толуктоого мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо, анда кантип табабыз деген суроо пайда болушу мүмкүн. Мына азыр мен силерге параллелограммдын аянтын табуунун бир формуласын көрсөттүм. Башкача айтканда параллелограммдын бир жагын ошол жакка түшүрүлгөн бийиктигине көбөйтүп тапсак болот экен. Эми балдар, мен сабактын жүрүшүндө силерге параллелограммдын аянтын табуунун 3 формуласын көрсөтөйүн. Айрымдары силердин окуу китебиңерде жок. Ошондуктан муну дептериңерге жазып отургула. Мынакей, алгач биринчи формуласын көрсөтөйүн. Бир жагын көрдүңөр, жана мен кызыл түс менен ошол жакка түшүрүлгөн перпендикулярды сыздым. Демек кайталайм, параллелограммдын бир жагы жана ошол жакка түшүрүлгөн перпендикулярды көрүп турасыңар. Мына мен тик бурч экенин көрсөтөйүн. Бийиктикти HA деп белгилейм. Демек параллелограммдын аянтын табыш үчүн анын жагын ошол жакка түшүрүлгөн бийиктикке көбөйтүүбүз керек. Бийиктик айрым учурда мына мындай кылып сыртына түшүрүп койсоңор деле болот. Демек формуласын жазып алабыз. S барабар A көбөйтүлгөн HA. H-тын жанына мен A-ны жазганым А жагына түшүрүлгөн бийиктик экендигин көрсөтөйүн деп жатам. Бул биринчи формуласы. Эми экинчи формуласын көрсөтөйүн. Бир жагы А-га барабар болсун, экинчи жагы Б-га барабар болсун. Анда бул параллелограммдын аянтын табыш үчүн эгерде ушул А жана Б жактарынын арасындагы бурч белгилүү болсо, анда мунун аянтын табыш үчүн Аны Б-га көбөйтүп жана синус альфага көбөйтсөк болот. Башкача айтканда параллелограммдын эки жагы жана алардын арасындагы бурчу белгилүү болсо, эки жагын алардын арасындагы бурчтун синусуна көбөйткөнгө барабар балдар. Эми үчүнчү формуласын көрсөтөйүн. Бул параллелограммдын бир диагоналы D1 дейин. Бул диагонал экинчиси D2 дейин. Эки диагоналдын арасындагы пайда болгон бурч деп кичинесин аласыңар балдар. Мына мен фи деп белгилейин. Анда бул параллелограммдын аянтын табыш үчүн S барабар 2ден 1 D1 көбөйтүү D2 көбөйтүлгөн синус фи. Башкача айтканда диагоналдардын көбөйтүндүсүнүн жарымын ал диагоналдардын арасында жаткан бурчтун синусуна көбөйткөнүбүзгө барабар. Мынакей урматтуу окуучулар, экрандагы 3 формуланы дептериңерге жазып алгыла. Булардын биринчиси силердин китебиңерде бар, экинчи менен үчүнчүнү мен силерге кошумча үйрөтүп жатам. Ошондуктан бул формулаларды силер дептериңерге жазып алып, аны маселе чыгарганда пайдалангыла.
Келгиле анда эмесе ушул параллелограммдын бийиктигин кантип жүргүзө турганыбызды бир аз кайталап алалычы. Анткени биз аянтын тапканда керек болуп жатпайбы? Мынакей, бул бийиктик А жагына түшүрүлгөн. Мындан башка да бийиктиктер кандай түшүшү мүмкүн? Б чокусуна түшкөндө бийиктик болот балдар. Мына минтип түшүрсөңөр болот. Бул дагы бийиктик болуп эсептелет. Эгер ДС жагынын узундугу белгилүү болсо, анда ВП бийиктиги берилсе аянтын таба аласыңар. Бийиктик дагы башка да түшүшү мүмкүн. Мынакей сыртына да түшүшү мүмкүн. Карагылачы. Көрдүңөрбү? Мынакей сыртына түшкөн учур. Эми С чокусуна түшүрсөм каяка барат балдар? Б чокусуна түшкөн бийиктикти көрдүңөр? BH. Ошондой эле Б чокусунан түшкөн ДС жагына түшүрүлгөн бийиктик BP. СК бийиктигин көрүңөр. Эми С чокусунан түшкөн дагы бир бийиктик болушу мүмкүн. Ал мынакей силер көрүп тургандай параллелограммдын сыртына түшкөн учур кездешет. Мынакей. Көрдүңөрбү балдар? Мына параллелограммдын бийиктиктерин түшүргөн учурда ар дайым эле параллелограммдын ичине түшө бербейт. Эми буларды мен жөн кайталаган жокмун. Анткени силер маселе чыгарган учурда параллелограммдын бийиктиктерин түшүрүшүңөргө туура келет. Эми келгиле ушуга карата бир маселе иштеп көрөлүк. Параллелограммдын жагы 4 см, ал жакка түшүрүлгөн бийиктиги 7 см. Аянтын тапкыла. Кайталайм балдар. Параллелограммдын жагы 4 см, ал жакка түшүрүлгөн бийиктиги 7 см. Аянтын тапкыла. Кана балдар, мен силерге 4 жоопту сунуш кылып жатам. Ошол жооптун канчанчысы туура болсо, ошол жоопту дептериңерге жазып алгыла. Мен силерге чыгарылышын көрсөтө берейин. Мына силер параллелограммды көрүп турасыңар. Бизге параллелограмм берилди. Мунун жагы 4 см экен. Демек А барабар 4 см деп жазайын. Ошондой эле ушул жакка түшүрүлгөн бийиктик берилди балдар. Бийиктиги 7 см экен. Бул бийиктикти мынакей мен түшүрүп көрөйүн. Сызгычтын жана чийме үч бурчтугунун жардамы менен бийиктик түшүрөм. Мынакей. Бийиктик түшүрсөм, бул бийиктиктин узундугу А негизине түшүрүлгөн деп атабыз, 7 см болду. Биз табышыбыз керек аянттын. Аянттын формуласы боюнча параллелограммдын аянты анын бир жагын ошол жакка түшүрүлгөн бийиктикке болгон көбөйтүндүсүнө барабар. Анын ордуна демек табышыбыз керек, эстеп жазалы да, чыгаруу деп Анын ордуна 4-тү, H-тын ордуна 7-ни койсом 28 см квадрат. Туура жооп 3-чү жооп болчу. Эгер кимиңер 3-чү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообун жазып коеюн. 28 см квадрат. Жаздыкпы? Эми балдар, параллелограммдын аянтын тапканга мына мен бир эле параллелограмм бердим. Ушул параллелограммдын аянты мен 3 формуланы пайдаланып таап көрөйүн. Силер жөн гана баамдап тургулачы. Кана, мен жогоруда жазган формулаларды пайдаланайын. Биринчи учурда A'ды барабар 10 деген берилди. BH деген бийиктиги 3кө барабар болсун. Эгер бир жагы жана ага түшүрүлгөн бийиктиги берилсе, анда силер жогоруда пайдаланган формуланы колдонолук. A'ды көбөйтүлгөн BH. Башкача айтканда 10ду 3кө көбөйтсөк 30 чыкты. Мен азыр бир жагы жана ал жакка түшүрүлгөн бийиктигинин формуласын пайдаландым. Ушул эле параллелограммды эгер эки жагы берилип калып, мынакей кийинки бийиктигин көрүп турасыңар. Мурда 10 деген A'ды жагы берилбеди беле? Азыр BA деген кийинки жагы берилди. Ал 6 экен, түшүрүлгөн бийиктиги 5 экен. Анда мында деле 6-ны 5ке көбөйтсөк 30 чыгат. Минтип тапканга да болот. Эми бул параллелограммдын аянтын эгерде эки жагы жана арасында бурчу берилип калса да тапсак болот балдар. Мына бир жагы 6-га барабар, экинчи жагы 10-го барабар. Алардын арасындагы бурчу 30 градуска барабар экен. Анда демек синус А деген синус 30 градус болсо, ал 2ден 1ге же 0,5ке барабар экени силердин эсиңерде бар балдар. Биз аны буга чейин эле айтканбыз. Синус 30 градустагы мааниси 2ден 1ге барабар болчу. Анда аянтын таба турган болсом, АБнын ордуна 6-ны коем, АДнын ордуна 10ду коем, синус альфанын же синус 30 градустун ордуна 0,5ти койсом, 30га барабар болду. Демек карагылачы балдар, мен бир эле параллелограммдын аянтын ар кандай учур үчүн таап көрдүм. Эки жагы жана алардын арасындагы бурчу берилсе да тапсаңар болот. Же бир жагы ага түшүрүлгөн бийиктиги берилсе да тапсаңар болот. Же экинчи жагы жана ал жакка түшүрүлгөн бийиктиги берилсе дагы тапканга мүмкүнчүлүгүңөр бар экен. Баардык учурда эле 30га барабар экендиги көрүндү. Бул эмнени билдирет балдар?
Демек параллелограммдын аянтын тапкан учурда силерге өзүңөрдүн берилген тапшырманын шартына ылайык каалаган эле формуланы колдонгонго мүмкүнчүлүгүңөр бар. Сөзсүз эле бир эле формуланы пайдаланыш керек деген эреже жок. Демек тапшырманын шартын жакшылап көңүл буруп карап, кайсыл формуланы пайдалануу ыңгайлуу экендигин өзүңөр чечесиңер. Анда эмесе келгиле, мен дагы бир тапшырманы берип көрөйүн силерге. Бул тапшырманы карап туруп, туура жообун таап көрөсүңөр. Алгач тапшырманын шартына көңүл буралык. А, Б, С, Д параллелограммынын аянтын 40 см квадрат болсун дейли. Чиймедеги берилгендерди пайдаланып, бийиктиктердин кайсынысын таба алабыз жана канчага барабар? Көрдүңөрбү балдар? Алгач карагылачы. BH деген бийиктик берилиптир. Анан BP деген бийиктик берилиптир. Ушул эки бийиктикти пайдаланып, кайсынысын? BH'ты пайдаланабызбы же BP'ны пайдаланабызбы? Кайсыл бийиктикти пайдаланып аянтын тапканга мүмкүнчүлүгүбүз бар болсо, анда ал параллелограммдын аянты канчага барабар экенин табышыбыз керек. Алгач ойлонуп көрөлүк. Эмне белгилүү экен балдар? BC 8ке барабар дейт. Параллелограммдын касиети боюнча параллелограммдын карама каршы жактары барабар балдар. BC 8ке барабар болсо, анда A'ды дагы 8ке барабар болот. Ал үчүн мен шартында берилген аянтын жазайын. B'сыны 8ке барабар деп жазайын. B'сы 8ке барабар болсо, A'ды да 8 экендигин билгиле. Бул силерге параллелограммдын касиетинен келип чыккан. Эми балдар, байкагандай силер A'ды 8ке барабар болсо, анда бизге кайсы бийиктик керек болот экен? BH бийиктигин тапсак болот экен. Мынакей. A'ды жагы белгилүү болсо, BH бийиктигин таба алабыз. Анткени параллелограммдын аянты белгилүү болчу. Мына формуланы жазып алайын. S параллелограммдын аянты барабар A'ды көбөйтүлгөн BH. S'тин ордуна 40'ты коем, A'дынын ордуна 8'ти коем, BH'ты таап алайын. BH'ты тапсам 40'ты 8ге бөлсөм 5 см чыкты. Анда бизде бийиктиктердин ичинен BH'ты тапканга мүмкүн экен. Анын бийиктиги 5ке барабар экен. BP'ны эмне үчүн таба албайм балдар? Анткени D'сынын же A'бынын узундугу белгисиз да. Мен качан таба алам? Качан эгерде бир жагы берилип жана аянты берилсе, анда ошол жакка гана түшүрүлгөн бийиктикти таба алам. BH'ты таба алам, анткени A'ды белгилүү болгондуктан. D'сы белгилүү эмес болгондуктан BP'ны таба алган жокмун. Туура жообу 4-үнчү жооп болчу. Эгер кимиңер 4-үнчү жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообу BH барабар 5 см. Эми балдар, мен силерге сүрөттөрдү көрсөтүп жатам. Ромбтун аянтын табууга карата. Мынакей үйдүн дубалдарындагы сүрөттөрдү карагылачы. Демек, ушул туш кагаздарында көрсөтүлгөн ромбтор силердин жашооңордо да көп кездешет. Булардын аянттарын табууга туура келет. Анда ромб дегендин аныктамасын кайталап өтөйүн. Бардык жактары барабар болгон параллелограмм ромб деп аталат. Мына бардык жактары барабар. Демек, CP PK'га, KN'ге, NC'га барабар болсо, булардын баары A'га барабар болсун дейин. Бардык жактары барабар болгон параллелограмм ромб деп аталат. Ромбтун аянтын табыш үчүн бул параллелограмм болгондуктан, мына мен параллелограммдын аянтынын бир формуласын жазайын. Бирок, бир нерсени эске алышыбыз керек. Ромбтун диагоналдары тик бурч боюнча кесилишет. Биз жана диагоналдардын арасында бурч синус фи эмес беле? Азыр синус фи синус 90го барабар. Синус 90 градустун мааниси 1ге барабар болсо, анда демек бул өчүп эле S барабар 2ден 1 D1 көбөйтүү D2ге барабар экен. Мына бул ромбтун аянтын табуунун бир формуласы. Ошондой эле ромбтун аянтын табуунун мынакей жогорудагы эле параллелограммдыкындай эки жагы белгилүү болсо, жана анын арасында бурчу белгилүү болсо, кантип табабыз дейбиз. Бирок бул жерде А менен Б болсо, бул жерде А менен А. Демек анын ордуна А квадрат деп эле жазып койсок болот. Үчүнчүсү мынакей ромбтун бир жагы берилсе жана ал жакка түшүрүлгөн бийиктиги берилсе дагы параллелограммдыкындай эле аянтын таап алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Мынакей балдар, мен экранга ромбтун аянтын табуунун 3 формуласын жазып койдум. Силер муну дептериңерге жазып алгыла. Эми бир тапшырма аткарып көрөлүк. Ушул формулалардын арасынан бирөөнү пайдаланып кана балдар. Ромбтун диагоналдарынын катышы 2/3-кө барабар. Аянтын 12 см квадрат экен. Анын диагоналдарын тапкыла дейт.
Ал үчүн алгач чыгаруу дейин да ромбту чийип алайын. Диагоналдарынын катышы дейт. Демек аянты 12 см квадрат болсо, катышы диагоналдардыкы 2/3 болсо, А-сыны мен 2х деп белгилейин, Б-дыны мен 3х деп белгилейин. Анда бул диагоналдардын катышы 2/3 десе белгилеп алсак, аянттын формуласы боюнча 2/1 АЦ БДга барабар болчу. Ордуна коебуз. Аянты 12ге барабар, 2/1 формулада бар. А-сынын ордуна 2х, Б-дынын ордуна 3х коеюн. 2 менен 2 кыскарып кетсе 12 барабар 3х квадрат. Х квадратты тапсам 4. X'тин өзүн тапсам плюс минус 2ге барабар. Бирок кесинде оң болгондуктан x барабар 2 дегенди алам. Анда мындан келип чыгат A'сы 2х эмес беле? X'тин ордуна 2ни койсом 4 см экендиги келип чыкты. Б-дыны таба турган болсом X'тин ордуна 2ни койсом 6 см экендиги келип чыкты. Туура жооп экинчи жооп болчу. Эгер кимиңер экинчи жоопту туура деген болсоңор, анда азаматсыңар. Жообу 4 см жана 6 см болду. Эми балдар сабакты жыйынтыктайлык. Мынакей биз бүгүнкү сабакта параллелограмм жана ромбтун аянттарын таптык. Параллелограммда бир жагы жана бийиктиги белгилүү болсо А көбөйтүү HA экенин көрдүңөр. Ромбтун дагы бир жагы белгилүү жана бийиктиги белгилүү болсо ушул эле формула менен чыгат. Экинчи учурда параллелограммдын эки жагы жана арасындагы бурчу белгилүү болсо, экөөнүн көбөйтүндүсүн алардын арасында бурчтун синусуна көбөйтөбүз. А ромбто эки жагы бирдей болгондуктан А квадрат болуп калат. А квадрат синус альфа болуп калат. Үчүнчү формула S барабар 2/1 D1 көбөйтүү D2 синус фи болсо, ромбто D1 D2 синус фи жок болот. Анткени синус фи 1ге барабар болуп калып тик бурч боюнча кесилишти. Мынакей балдар, бүгүнкү сабакта мен силерге ушул формулаларды үйрөткөнгө аракет кылдым. Билесиңерби, мен бүгүнкү сабакта силерге параллелограммдын аянтын табуунун 3 формуласын үйрөттүм, жана ромбтун аянтын табуунун 3 формуласын үйрөттүм. Ушул формулаларды колдонуп, окуу китебинде калган тапшырмаларды өз алдыңарча аткарып көргүлө. Мен силер менен коштошоюн. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калгыла.